чугун улап кетчү уул экенсиң балбадым. Элиң үчүн эмгек кылгын, чарчабагын, талбагын. Нарын эли тааный билген кут, дарыган кутман эл, аргыл жактан колдоп, коштоп алга сүрөйт балдарын. İştegenge beken bolsun den soğuluğun ömrün, ar uakta açık bolsun eş çökmösün göңүлүң. Alga uğulum, ak jolunda eş toskolduk bol bolsun, ak jol saga kuan balam, kıdır bolsun joldoşum. Kalırsa şaylayım. Социалдык тармактарда жогорку кеңештин депутаттыгына талапкердин бирин колдогон үгүтчүлөр чоң жолдо ат жана жол танабас унаалар менен айылдын чаң тополоңун чыгарып жаткан видео тарады. Булар эмне? Жоо чапканы баратабы? Айылдын чаң тополоңун чыгарып жатыптыр го. Мен кеминде 2 эреже бузуу байкадым. Айыл ичинде унасы да, аттары да чаңытып жүрөт. Коопсуздук эрежелери сакталган эмес. Уналар чоң жолдо каршы тилке менен баратат. Талапкер болсо эмеле чоң жол танабастар менен кортеж уюштуруп, жан жөөкөрлөрдүн коштоосунда жүрөт дейт видеонун автору Эламан Карымшаков. Бийлеп жаткан кыздын жерге түшүп кеткен үкү топусун алып берген оштон жетекчисине эл ыраазы болууда. Окуя облустук перинаталдык борбордун курулушуна капсула салуу аземинде болду. Элчибек Жантаев туруп барып, бейчи кыздын түшүп кеткен үкү топусун кайра кийгизип койгон. Менде эми 4 кызматтык унаа бар. Оштун мэри президент берген унааны көрсөттү. Ош шаарынын мэриясы унаа токтотуучу гараж таанылгыс болуп өзгөргөнүн билдирди. Аны ишке берүү аземине катышкан кала башчысы Жеңишбек Токторбаев гаражда токтоп турган унаалардын арасынан өлкө башчы Садыр Жапаров ага бийлик кылган унааны көрсөттү. Мага президентибиз кызматтык унаа кылып бергенди айдап жатабыз. Менде эми 4 кызматтык унаа бар, деди ал. Эске салсак, Токторбаев 17 сентябрда Бишкекке иш сапар менен келгенде мамлекет башчы ага унаа бийлик кылган. Бийликтин алдын президент Токторбаевка катуу сөгүш берген. Ош шаарынын мэри мындан мурун да өлкө башчыдан унаа алган. Анын ачкычын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев тапшырган. Мага урматтуу президентибиз кызматты унаа кылып берди. Айдап атабыз мынакей Кудай кааласа. 4 служебный болуп калды. 1 джип, 1 Ли-9, 1 тетигинде и 1 чанган. 4-тө. Мамлекеттик бюджеттен бир дагы тыйын алган жокпуз. Ни одного тыйына. Бардыгы мынакей масланын, чанган. Абдан мыкты машина экен. Сонун. Жыргап эле калды шоферлорчу. Бул чындап эле салон болуп калды бул жерчи. Үлгүлүү болуп турду, үлгүлүү деп болуп калды. Бизде мамлекетибизде эмеде жок. Башка гараждарда жок. Башка гараждарда эмелерде жок. Бошто эле. Бошто Кудай кааласа. Такси айдагандарга лицензия алуу мөөнөтү узарды. Таксилердин лицензиясы бар жогун текшерүү 2026 жылдын 1 февралына чейин узартылганы айтылды. Буга чейин аталган кызматка таксистчилерден лицензия алуу үчүн узун кезек жаралып, мурда айтылган мөөнөткө үлгүрбөй жаткандыгы тууралуу кайрылуулар келип түшкөн. 2026 жылдын 1 февралына чейин лицензиянын бар жогун текшерген рейдтер болбойт, айыптар салынбайт. Ошону менен бирге жетекчи такси кызматында иштөөгө арналган программалык тиркем аркылуу иштеп жаткан айдоочулардын иши 2026 жылдын 1 февралына чейин үзгүлтүккө учурабасын белгиледи. Дагы бир эске сала турган учур, оң рулдуу автоунаа менен таксичилик кылууга болбойт. Жана мындай типтеги автокөлүктөргө лицензия берилбейт. Буга чейин такси кызматындагы айдоочулардын лицензиясын текшерүү
1 декабрда башталары айтылган болчу. Ошо такси кызматындагы лицензияга келдиңиздер да, туура, барыңыздар. Жарандар бизге көп кайрылды. Ошонун негизинен биз жетекчилик менен макулдаштык. Биз сиздердин мөөнөтүңүздөрдү 1 февралга чейин жылдырып берейин деп атабыз. Бирок ал 1 февралдан кийин дагы жылат деген маселе болбойт. Учурдан пайдаланып айтып кетели. Бул именно лицензия боюнча мына биздин башчыбыз Рахматуллаевич айтып кетти. Айдар Рахматуллаевич бизге указание берип атат. Ошону биз аткарабыз. Бирок азыркы учурда ушул эмени лицензияны токтотпой алыш керек. 1 февралга чейин убактым бар экен. Анда мен жакындан алам деген болбойт да. Биздин кызматкерлер иштейт. Ошон үчүн өз убагында алыңыздар. Лицензияны жерлерде бүт ички иштер органдарында берилет. Бүт бул жакта берилет. Бул жерге мына Айбек Рысулович айткандай, Нарын, Ош, Жалал Абад таксилердин баары Бишкекке келбей кажети жок. Жерлерде жашаган жерлериңизден баардыгы бизге ушундай шарттар түзүлгөн. 1 декабрга чейин өтпөй калган кызматкер, айдоочу таксилерге, башкаларга жүргүнчү ташыган лицензия ала турган кызматкерлердин айып пулун, анан атайын багытталган рейдтик иш-чараларды убактылуу токтотуп туралы. Башка мына азыр мен сиздердин көзүңүзчө башкармактын башынан тапшырма берип өтөм. Суббота күнү дагы ишти уюштуруңуздар. Түшкө тыныгыны түштөн дагы кыскарткыла дагы, анан выдачаны дагы кабинетинде өзүнчө бөлгүлө. Шенби күнү саат короткий дейин деп өз курам кетип калбайт. Биякта болобуз. Азыр эки кабинетти определять этебиз дагы. Выдачаны отдельно кылып бөлүңүздөр. Тынбай келип турсаңар биз Каттоо эч качан үзгүлдүккө учурабайт. Каттай беребиз. Сиздерге ошо мөөнөтүн гана бир узатып 1 февралга чейин жылдырып беребиз. Эне жана баланы коргоо борборуна 10 унаа берилди. Бүгүн 21 ноябрда Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев улуттук эне жана баланы коргоо борборуна барып, буга чейин убада кылынган 10 кызматтык унааны медициналык кызматкерлерге тапшырды. УКМК билдиргендей, автоунаалардын берилиши нөөмөттүк бригадалардын ыкчамдыгын жогорулатууга багытталган. Камчыбек Ташиев аталган борбордун 1995 жылдан бери биринчи жолу жаңыланган аймагын да көрүп чыкты. Аянты 4400 метр квадрат болгон тилке толугу менен кайрадан калыбына келтирилген. Жаңы асфальт төшөлүп, жарык орнотулуп, жашылдандыруу иштери жүргүзүлгөн. Буга чейин борборду Тыналиев көчөсү менен бириктирген жаңы жол курулган. Ошондой эле борборго республикада аналогы жок заманбап медициналык жабдуулар, эндоскопиялык УЗИ аппараты, бир нече жаңы УЗИ жабдуусу, видеогастроскоп, видеобронхоскоп жана видеоколоноскоп тапшырылган. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунда жыл сайын 30 миңдей бала дарылануудан өтүп, 15 миңге чейин ар кандай татаалдыктагы операция жасалат. 150 миңге жакын бала амбулатордук жардам алат. Ал эми перинаталдык борбордо жылына 6 миңдей наристе жарыкка келет. Булак баракелди. Интернетте өспүрүмдөр тарткан видео чыкты. Жети өгүздүн милициясы маалымат берди. 20 ноябрда социалдык тармакта жаш өспүрүмдөр башка балдарды ур-токмок алып, басынтып жаткан видео пайда болду. Видео тасмадагы окуя 2024 жылы Жети өгүз районунун Саруу айылында болгону айтылган. Бул факты Жети өгүз райондук ички иштер башкармалыгында катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Милициянын маалыматына караганда, текшерүү учурунда 2025 жылдын январь айында Саруу айылынын тургундары Сыдыков жана Чабалдаев атындагы орто мектептердин 11 класстын окуучулары 2008-2009 жылы туулган окуучуларды ортодогу пикир келишпестиктен улам ур-токмокко алып, аны видеого тартып алышканы аныкталган. Аталган мектеп окуучулары Жети өгүз райондук ички иштер башкармалыгына чакырылып суралган. Ур-токмокко алынган жашы жетелек мектеп окуучулар мыйзамдуу өкүлдөрү менен ата-энелери арыз жазуудан жана соттук медициналык экспертизадан баш тарткан. Учурда тергөөгө чейинки текшерүү иштери уланууда. Токтогулда 14 жаштагы кызды 6 айдан бери зордуктап жүргөн жигиттер кармалышты. Жалал Абад облусунун Токтогул районунда зордуктоо фактысына шектелип 3 жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 21 ноябрда облус милициясы билдирди. Маалым болгондой, 20 ноябрда милицияга Токтогул шаарынын 1984 жылы туулган тургуну арыз менен кайрылган. Анда июнь айынан 20 ноябрга чейинки аралыкта анын 2011 жылы туулган кызын балдар күч колдонуп зордуктап жүрүшкөндүгүн билдирди.
Бул факты зордуктоо менен катталып, кылмыш иши козголду. Натыйжада 27, 19, 15 жаштагы жергиликтүү тургундар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө уланууда. УКМК Ош облусундагы айыл өкмөттүн мурдагы башчысын Кадыр Досоновдун жеңго уюшкан кылмыштуу тобун каржылаган деген шек менен кармады. Кирешен ал Ноокат районундагы базардагы кишилер аркылуу жолун таап алып турган деген маалыматты атайын кызматтан айтышты. Базарга караган 14 000 чарчы метр жер жана шектөөгө тиешелүү Lexus жол тандабас мамлекетке кайтарылган. Айсулуу Мукашеванын өлүмүнө шектөөнүн ишин караган мурдагы 3 судья кылмыш жообуна тартылат. Судьялар кеңеши Айсулуу Мукашеваны өлтүрүүгө шектелип кармалган Кумарбектин мурдагы кылмыштар үчүн жазасын жеңилдеткен Бишкек шаардык сотунун мурдагы 3 судьясын кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берди. Эскерте кетсек, 2015-жылы шектөөнүн кордугуна кабылган кыз боюнча ачылган иште ага 12 жыл эркинен ажыратуу жазасы берилгени, кийин Бишкек шаардык сотунун 3 судьясы тарабынан сот өкүмү жеңилдетилип, ал 7 жылга кесилгени айтылган эле. Мас айдоочу кармалды. Атайын рейд убагында ГАИ кызматкерлердин мыйзамдуу токтотуу талабына айдоочу реакция кылбай, окуя болгон жерден качып кетүүгө аракет кылган. ГАИлер ыкчам чара көрүп, автоунааны кууп жетип токтотушкан. Токтотулгандан кийин айдоочу өзүн актап, өзү рулда болбогонун айтууга аракет кылган. Жыйынтыгында айдоочуга карата укук бузуулар жөнүндө протокол түзүлүп, автоунаа атайын токтотуучу жайга коюлган. Ja, vrienden mee. Dat is nou. Ken ik. Dat is het. Mooi, mooi. Zo ben ik. Hoe zeg maar goed dat dat met het voorzet. Ken ik serieus. Nee, dat met minder minder. Ken ik. Kijk nou eens. Bro. Ken ik. Serieus. Nee, ik zal dit spelen. Yok, yok. Nee. Bro, dat met je fijn. Ken ik. Dat ben ik net aan het shotten. Ja, get. Otur.